Мамат Сабыров, Су башы. Әңгіме. Атамдын ооруп төшөккө жатып калганына 2-3 айдай болду. Ыстмалап, жөтөлүп, неткен деле жок. Үшкүрөт. Көңүлүм караңгы, жүрөгүм сыгылат дейт. Мурда күнүгө 1-2 маал эшикке чыгып, баксагын карачу эле азырантпей да калды. Күндүр-түндүр төшөктө шыпты тиктеп эле жатат. Өзүбүздүн айылдык фельдшерди чакырсам ал көрүп, жөндөп бир диагноз кое алган жок. Райондук ооруканага алып барайын десем, атам болбой койду. Жаш жигиттей кайраттуу атамдын күндөн күнгө өңдөн азып, начарлап баратканын көргөндө ичим тилинип, шаарда жашаган агама телефон чалдым. Доктурларга көрсөттүңбү? Деди агам. Көнбөй атат. Ордуман козгобо дейт. Агам бир аз унчукпай калды. Майлы. Кыжаалат болбой турчу. Мен 2-3 күндө барып калам. Агам эртеси эле келип калды. Жалгыз келбей, бир врач дээрчите келиптир. Жашы 40-тан өтүп калган узун бойлуу, ак чач киши чай ичкен соң көтөрө келген сумкасын ачып, ичинен аспаптарын алып чыкты да атамды көрө баштады. Сиздер сыртка чыгып турсаңыздар деле болот, деди бизге. Апам агам болуп короодо сүйлөшүп турдук. Агам нервтенип, тамеки артынан тамеки тартып атты. Тамакты жакшы эле ичеби? Каякта, деди апам, шуу үшкүрүп. Эчтеке ичпей атпайбы? Сары майга шорпо кылып берсем, шонон кичине ооз тиймиш болот. Эми эмне кылайын дейсиң? Больницага жаткырасыңбы? Азыр Расул көрсүнчү. Жаткырыш керек десе жаткырабыз да, шаарга алып кетем. Ап кетсең ап кетчи. Өзүң ооруганга карагандаям касал баккан жаман экен. Каш кабагын карай берип эзилип кете турган болдум. Эркек кишинин үйдө жатпай басып жүргөн эле жакшы экен. Тиги киши бир топтон кийин чыкты. Эми үчөөбүз чогуу тамеки тарттык. Аксакалдын олуттуу оорусу деле жок экен. Жүрөгүнүн кагышы жакшы, өпкө боор деле жайында. Оозуңа май, деди агам сүйүнүп. Анда больницага жаткырыштын кереги жокпу? Жок. Дары-мары эчтекенин кереги жок. Аксакалдыкы нервтен эле го. Мурда чоң кызматта иштеди беле? Ооба, деди агам. Өмүр бою башкарма болгон. Эң акырында сельсоветтин төрагасы болуп жүрүп пенсияга чыкты. Ошо, үйдө отуруп калганына бук болуп атса керек. Бирдекеге алаксып көңүлү көтөрүлсө эле туруп кетет. Бул байкеңди жакшылап таанып ал, деди агам мага. Расул Султангазиев деген атактуу врач ушул болот. Сен үйдө болуп тура, мен досту узатып келейин. Дароо эле кетип каласыңбы? Апам күйпөлөктөй түштү. Тамак-самак ичсең болбойт беле? Биз сени шашпай кетет го деп. Тамакты иштик апа, деди Расул байке. Тогуз-торого барышым керек. Мынчалык келгенден кийин мен да ата-энемен кабар алганча кетейин. Экөө машинеге отуруп жөнөп кетишти. Агам ошол бойдон үйгө эл жатар маалда келди. Экөөбүз отуруп сүйлөшкөнгө да үлгүргөн жокпуз. Эртеси эртең менен чай ичип атсак, айыл өкмөттө иштеген жигит башып бакты. Маккамбаева, сизди Орунбай ака чакырып атат, деди атама. Муну укканда менин ит атайым тутулуп кетти. Орунбай биздин айыл өкмөтүнүн башчысы эле. Өзү жаш эле неме, анан аксакал кишине келсин деп буйрук бергенин карасаң, чычымдын. Керек болсо өзү келсин, дедим жиним келип. Атам ооруп атат. Бирок атам үйдө болуп, маасысын кие баштады. Неме, барасызбы? Барам да. Жөн чакырбаса керек. Бир зарыл иши бардыр. Атам менин чырылдаганыма болбой эле кийинип, айыл өкмөттүн конторуна жөнөдү. Барбаңыз дейби деп агамды карасам, ал көрмөксөн укмаксан болуп койду. Жалгыз жибергенге ичим түтпөй, мен кошо ээрчип алдым. Биз барганда айыл өкмөтүндө жыйын болуп аткан экен. Атам экөөбүз бош орундукка отуруп чогулуш бүтүшүн күтө баштадык. Эми дагы бир маселе калды туугандар, деди Орунбай. Кайырма сайдын акыбалын өзүңүздөр деле көрүп атсаңыздар керек. Кечээ көрүп просто зеним кейди. Бир жеринде мал кечип жүрсө, бир жеринде келиндер кир чайкап атат. Бизден ылдыйда дагы адамдар бар да, туугандар. Олар дагы шу сайдан суу ичишет. Шон үчүн бизге сууга көз салып, көзөмөлдөп турган бир киши керек болуп атат. Мындайча айтканда, айлык албай иштеген суу башы керек болуп калды. Дароо эле айтып коеюн. Суу башы мурап эмес. Ал мураптын дагы үстүнөн болот.
Мен бұл қызматқа Маккамбаевадан башка кишини ылайык көрбөй турам. Кандай дейсиздер? Тура, дешти баары бир ооздон. Маккамбаева, сиз өзүңүз неме дейсиз? Сууга баш көз болуп бересизби? Айыл өкмөт башчысы эми атама суроолуу карады. Атам мындайды күтпөсө керек, башын жерге салды. Мен неме дешими да билбей калдым. Ойлонуп туруп айтайынчы. Ойлонгондон эме? Сиз раис болуп жүргөн кишисиз. Бир катта колхоздун, канча кожолуктун тагдырын чечип жүргөнсүз. Майлы дең, шүйеттен шайлап, патааны берип тарап кетейик. Атам макул деп башы кээр замат залда отургандар кол чаап ийишти. Бүгүндөн баштап кызматыңызга кирише берсеңиз болот, деди Орунбай. Сайдын боюнда эски тегирмен бар го. Шону актап, сырдап, сизге контор кылып беребиз. Эми Маккамбаеванын айтканы айткан, дегени деген, деди анан отургандарды карап. Шу киши айткан жерден суу алабыз, шу киши айткан жерден мал сугарабыз. Бүгүн суу ичпейсиңер десе, шо күнү суу ичпейбиз. Эл дагы кошулуп күлүп калды. Чогулуш бүтүп сыртка чыктык. Атам мага үйгө бара бер деп коюп, өзү болсо сай боюна кетти. Бети нурданып алган. Көптөн бери аны биринчи жолу ушундай көңүлдүү, шайдоо табалда көрүп атышым. Мен үйгө кайра келгенде агам шаарга кетүүгө камданып калган экен. Атамды суу башы кылып шайлап салышты, дедим эми эле болгон окуяны сүйүнчүлөп. Билем. Билем? Ким айтты? Агам мулуң этип жылмайып койду. Ошол замат мага баары түшүнүктүү боло түштү. Агамдын кечээ эмне себептен кеч келгени, бүгүн айыл өкмөт башчысынын атамды чакыртып ийгени. Жакшы элеби? Деди апам кабатырлана. Баш-машы айланган жокпу? Соп-сонун, чуркап жүрөт. Чай-пай ичип алса болбойт беле? Наар албаган бойдон кетпедиби? Атам ишине киришип калган болсо, али бери келбейт го, деди агам. Мен шо жакка барып эле коштошуп кетет окшойм. Бир-эки күн турсаң болбойт беле? Деди апам. Жок апа, ишке барышым керек. Бир эле күнгө суранып келгем. Термоска чай дамдап берейин анда. Бир нан менен ала барасыңбы? Майлы апа. Жыйымтерим бүткөндө атам экөөңүздөр ээрчишип алып баргыла биз жака, а? Неберелерди көргөнчө дем алып келесиздер. Агам машинасын от алдырды. Кемпир чалды жакшы кара, деди мага карап. Эми оорутпагын, а?